Мектеп боюнча лигада Кара Жыгач орто мектебинин волейбол боюнча кыздар командасы биринчи орунга ээ болду. Кыздар атаандаштарын жеңүү үчүн өтө мыкты деңгээлде даярдык көрүшкөн. Утуштун аркасында алар республикалык деңгээлдеги сынакка жолдомо алышты. Биринчи даражадагы диплом менен сыйланат. Наша команда, наверное, уже давно мы вместе играем, где-то уже 3-4 года. Вначале было сложно, как так были маленькими. А сейчас более взрослые. Также у нас есть и команда старших девочек. Мы с ними вместе тренируемся. И, наверное, благодаря тому, что мы с ними вместе, мы пытаемся как-то быть с ними на одном уровне. Поэтому у нас и получается так легко достигаем целей, как так все-таки со старшими тоже играем. Чтобы выиграть Алмединский район, чтобы быть первыми, мы играли с 12 командами. Вот, победили, вышли в областной этап. Аламүдүн районунда спорттун 3 түрү боюнча жалпысынан облустун командалары чогулган. Сынак 5 айдан бери өтүп келе жатат. Ал эми каржы жагынан жергиликтүү айыл өкмөтү көмөк көрсөткөн. В рамках реализации Жаш муундарды физикалык жана моралдык өнүктүрүүнү ишке ашыруу үчүн Аламүдүн районунда мектеп лигасы болуп өттү. 5 спорттун түрү боюнча 50 команданын ичинен 15 команда финалга чыкты. Бүгүн биз финалдык бөлүгүн жыйынтыктап, жеңүүчүлөрдү куттуктадык. Бул иш-чара жаштарды дени сак жашоо образына чакыруу болуп саналат. финальную часть и поздравили наших финалистов. Бүгүнкү күндө өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү физикалык өнүгүүгө кызыкпайт. Алар убактысын гаджеттерге коротуп, пассивдүү жашоо образын тандашат. Ошол себептен улам спорттун футбол, волейбол, баскетбол түрлөрүн ойнотуу программасын киргизишкен. Бул спорттун түрлөрүнө атайын даярдык керектелбейт. Бул мектеп лигасы 2021 жылы жай айында, июль айында Кабинет министрлеринин тескемеси менен бекитилген. Бул мелдешке бүт республика боюнча катышат. Биздин Аламин району мектеп лигасы боюнча Чүй областынан эң көп команда катышып, 50 команда катталган. Кудайым буйрса бүгүнкү күнгө волейбол боюнча кыздар балдар командасы, баскетбол боюнча кыздар балдар командасы Чүй областын утуп республикалык этапка жолдомо алды. Белгилесек, бүгүн 1, 2 жана 3 орунду алган 9 команда сыйлыкка ээ болду. Мектеп лигасы спорт жаатындагы таланттуу өспүрүмдөрдүн өзүн көрсөтүүсүнө чоң мүмкүнчүлүк берет. Айдай Ташибекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.